Кайнар айылындагы номер 17 Насип балдар бакчасынын имараты 2024 жылы курулуп, 50 балага ылайыкталган бул бакчанын имараттын курулушуна жеке ишкер толук каржылап берген, ал эми ичиндеги эмеректерин Альянс Алтын компаниясы камсыздаган. Айыл эли үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Анткени 50 орундуу заманбап бакчанын ачылышын жылдап күтүп келишкен. Насип балдар бакчасынын курулушу 2023 жылы жеке ишкердин каржылык колдоосу менен башталган. 2 жылда имарат толук бүтүп, бүгүн айылдагы балдар бакчага келишти. Балдар биздин келечегибиз, эртеңки күндүн ээлери. Ушул Насип бала бакчанын балдарыбыз ушул жерде билимге болгон сүйүүсү ойгонуп, боорукер жана мыкты инсандар болуп жетилишине тилектешпиш. Кайнар айылынын тургуну бакчаны курган жеке ишкер Курмантай Айтбаевга Шекер айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу наамы берилди. Ал эми айыл элинин ынтымагы менен бакчаны салган ишкерге аргымак мингизишти. Андан соң Насип балдар бакчасынын кызыл тасмасы кесилип, бакчанын ичи менен таанышуу болду. Айыл эли жаңы балдар бакчасынын ачылышын жылдап күчкөн. Айылда кандай гана көйгөй болбосун, аны чечүүгө демилгелүү инсандар ар тараптан аракет көрөт. Бул жаркыраган бакчаны да өз каражатына курган ишкер айылдын өнүгүшүнө ар тараптан аракет жасоодо. 23-жылы күн жылыганы менен баштаганбыз. Ушу апрель айларыбы. Аябай иш жакшы жүрүп, тоскоолдук болгон жок. Бат бүтүп кетти. Ошо күн сууганча бүтүрүп койдук. Ошо 24-жылы жаңы жылдан кийин ишке кирип калды да. Мен кичине мындай майда бир иштер менен себеп болуп ачылышы кичине кечикти да. Эмесе ошо 24-жылдан жаңы жылдан баштап эле ишке кирип калды да. Ал эми балдар бакчасынын ачылышы менен 2 тайпага 50 бала кабыл алынды. Бакчанын ичиндеги эмеректер Альянс Алтын фондусу тарабынан каржыланды. Биздин бала бакча 50 орундук болуп курулган. Мына биз азыр бала бакчанын ичинде отурабыз. Биздин айыл четки айыл болгондуктан биз өтө мукташпыз ушул бала бакчага. Бала бакчаны биздин Курмантай атабыз 50 орундук кылып жаңы салып берди. Биз абдан кубанып атабыз. Биздин Кайнар эли кубанып атат. Себеби дегенде биздин Кайнар кичинекей айыл болгондуктан бизде бала көп. Бирок бала бакча жок болчу. Азыр 3 группа бар. Бул күнү Кайнар айылындагы кыска мөөнөттөгү 3 сааттык балдар бакчасы да ачылды. Кайнар айылы өзүңүздөр билгендей, баягы чек ара менен чектешкен айылдардын бири болгонуна байланыштуу бизде бакчанын ушу бакчага муктаж элек да. Бардык эле аймактарыбызда ушул айылыбыздын мыкты атуулдары колдоо көрсөтүп, инвестиция тартуу максатында ушундай жаңы соц объекттерге колдоо көрсөтө берсе, мамлекетибиз дагы өнүгөт, айыл жергибиз да өнүгөт деп толук ишенем. Айтматов районунда бүгүн 27-чи балдар бакчасы ачылды. Эми дагы жакын аралыкта 2 балдар бакчасынын ачылышы күтүлүүдө. Ал эми бул Кайнар айылында болсо мамлекет тарабынан 100 орундуу бакчанын курулушу башталуу алдында турат. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.